Банк менен кардардын ортосунда келишимде милдеттүү түрдө насыянын мөөнөтү көрсөтүлөт. Финанс кредиттик мекеменин карызды толук төгүп бүтүүнүн акыркы мөөнөтүн алдын ала тактап алышат. Мөөнөт негизинен кардардын каалоосу боюнча банктын эрежелерин эске алуу менен 3 айдан 10-15 жылга чейин белгиленет. Насыя кыска, орто жана узак мөөнөттүү болуп 3кө бөлүнөт. Кыска мөөнөттүү насыялар 3 айдан 1 жылга чейин, орто мөөнөттүү 1 жылдан 3 жылга чейин, узак мөөнөттүү 3 жылдан өйдө. Кыска мөөнөттүү кредиттер юридикалык жактарга берилүүчү кыска мөөнөттүү кредиттер, жеке жактарга берилүүчү кыска мөөнөттүү кредиттер, анан дагы овердрафт. Овердрафт дагы бул кыска мөөнөттүү кредитке кирет да. Бул жеке жактар үчүн кыска мөөнөттүү кредит аз мөөнөттүн ичинде чечилүүчү проблемаларга байланыштуу болгон кредиттер десек болот да. Мисалы үчүн жеке эмерек алуу үйгө. Овердрафт бул банктан карыз алуунун эң ыкчам жолу. Насыя берүүнүн бул түрү банктарда жакын деле пайда болду. Айрым банктарда маяны алганга чейин карыз берилет деген жарыяларды окуп калгандар болсо керек. Эгер сизге дүкөндө же башка жерде акча жетпей калса, анда кайсы банктын карточкасын алып жүрсөңүз, ошол банктан заматта эсебиңизди толтуруу үчүн карыз сурай аласыз. Насыянын бул түрү 1 айга чейин, эсебиңизге акча түшкөнчө берилет. Кыска мөөнөттүү кредитти берүүдө кароо процесси бул жөнөкөй анан экспресс болуп бөлүнөт. Жөнөкөй бул кадимкидей эле башка банктарда карап жаткандай эле бул мисалы үчүн кредитный эксперт аны 3 күндүн же бир нече күндүн ичинде карап, өзүнүн платежеспособностуна жараша анализдерди жүргүзүп, анан кийин кредит берүүнү же бербөөнү чечет деген түшүндүрөт да. Колдонулуп аткан экспресс бул бир нече сааттын ичинде эле гана кредитный специалист өзү эле бериш керек же бербеш керек экенин чечип берчү жолу. Финансисттердин айтымында кыска мөөнөттүү насыялар көбүнчө максатсыз болот. Банк берген акчанын эң аз пайызы гана ишкерликке, киреше табууга жумшалбаса, көбүнчө кымбат баалуу буюм тайымдарды сатып алууларга, кээде коммуналдык акыны төлөөгө коротулат. Жеке жактар мындай насыяларды ар кандай иш-чараларды, мисалы той өткөрүүгө же саякаттоого, дарыланууга алышат. Дагы бир түрү бул орто мөөнөттүү насыя. Бул банк же микрокредиттик уюм тарабынан 1 жылдан 3 жылга чейин берилген карыз. Кыска мөөнөттүү насыяларга лизинг, тиричилик, автонасыя, билим берүүгө, курулушка жана оңдоо иштерине берилген карыз кирет. Эгер кардар орто баадагы автомобиль эмес, батир алам десе, анда ипотека алууга туура келет. Ипотека узак мөөнөттүү насыяга кирет. Мында кардар менен банктын кызматташтыгы 3 жылдан ондогон жылдарга чейин созулат. Юридикалык жактар менен узак мөөнөттүү кредит алат. Анткени юридикалык жактар жеке жактарга салыштырмалуу алардын түшүүчү пайдасы мындай алдын ала билинип турат да. Ошондуктан алар өздөрүн рефинансировать эткенге, кайра каржылоого деле алышы мүмкүн. Ошол эле мисалы үчүн автокредит, машинаны кредитке алуу деле бул узак мөөнөт болушу мүмкүн. Мисалы үчүн 6 жылга. Узак мөөнөттүү насыялар бул ипотека, автокредит, максаттуу жана бизнеске насыя. Белгилей кетүүчү жагдай, айрым банктар насыянын мөөнөтүнөн мурда төгүп, жаап салууга макул болушпай, келишимде көрсөтүлгөн убакытта гана төлөөнү талап кылышат. Макул болгон мекемелер болсо кардардан айып пул алышат. Бирок кардар мыйзам боюнча эч кандай айып пул төлөбөй, банкты же микрокредиттик уюмду 1 ай мурда эскертип, келишимди мөөнөтүнөн мурда токтото алат. Это пролонгация. Пролонгация бул насыянын мөөнөтүн узартуу. Мисалы, сиз 10 жылга насыя алган болсоңуз, банктын макулдугу менен аны дагы 5 жылга узарта аласыз. Узак мөөнөттүү насыянын дагы бир өзгөчөлүгү бул эркин үстөк пайызды таңдоо мүмкүнчүлүгү. Мында кардар менен банк жыл сайын насыянын үстөк пайызын карап чыгууга макулдашат. Үстөк пайыз финансы рыногундагы ахуалга карата азайып же көбөйүп калышы ыктымал.